чоң көйгөйлөрдү жаралып жатканы маалымат булактарында байма-бай жарыяланууда. Көйгөй жараткан маселени жеринен көрүү максатында ынтымак парламенттик фракциясынын көчмө жыйыны Ош шаарында өттү. Анда кала тургундарын тынчсыздандырган түтүн каптаганы, экологиянын булганышы жана курулган турак жайлардын сапаты каралды. Жыйынга тиешелүү министрликтер, профилдик ведомстволордун өкүлдөрү катышып, жарандар менен биргеликте көйгөйлөр талкууланды. Экологиялык маселеде ошол эле негизги себептер болуп турат. Бул жанагы унаалардын катализатору жоктугу, экинчиси көмүрдүн сапатсыз мындай сапаты начар көмүрлөрдүн пайдаланышы. Мындан сырткары ошол ТЭЦ маселеси, жанагы роза ветров, шамалдын, желдин жүрүшүнүн жана бузулушу, жана курулардан улам ушундай бир маселелер турат да. Каладагы калктын дээрлик тең жарымы көп кабаттуу үйлөрдө жашайт. Бирок тургундардын басымдуу бөлүгү жаңыдан салынып жаткан үйлөрдүн сапатына күмөн санашат. Жер титирөөгө туруштук берүү жагын текшерүү керектигин билдиришкен. Шаар тургундары бул көйгөйдүн чечилүүсүнө үмүт артып, жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнө кайрылышкан. Бизге бир топ эл жарандар кайрылганда, биз мына келатып дагы ошол бир ошол атайын имаратты да көрүп келдик. Ал жерде дагы байкадык, көрдүк. Толугу менен азыркы шартка жооп бербей турган жана бул кооптуу үй экенин анык менен көзүбүз менен эле көрүп койдук. Ал эле эмес, мына суроо жооптордун алкагында дагы мына тийиштүү атайын специалисттер дагы, эксперттер дагы айтып атат, туура бул үй мындай өз менен өзү эле куруп калган, эч кандай бүгүнкү күнгө жооп бербейт деп жооп берип атат да. Аны менен катар көп кабаттуу курулган имараттардын мыйзамсыздарын аныктап берүүсүн белгилешкен. Келген эл өкүлдөр салынган имараттарды жеринен көрүп, мыйзам чегинде иш алып бараарын убадалашты. Үйлөр жер титирөө болсо урап калбайбы деген демилге менен келип ушул иш чараларды жүргүзүп атабыз. Анткени өзүңөр көрдүңөр, Турцияда эмне болгонун. Ошол кайталанбаш үчүн, Кыргызстанда андай жагдай болбош үчүн биз колубуздан келген аракеттерди кылып атабыз. Ош шаарында 3 тектоникалык жарака бар. Бул жер астындагы жаракаларды сейсмология институту өткөн жылы келип тактап кеткен. А бирок ошол эле жайда бир топ үйлөр жайгашкан. Кезинде уруксат берилип кеткендиктен жашоочуларды көчүрүү маселелери каралды. Тилекке каршы геймпландын азыркы турган ошол сейсмология турган разломдун ичинде бир топ үйлөр бар экен, курулган эски үйлөр да бар экен, жаңы үйлөр да бар экен. Тилекке каршы өз убагында уруксат берип койгондо ошо үйлөр бар экен. Алардын баарын эми көчүрүү процессинин алкагында же болбосо башка үй берүү аркылуу ишин жүргүзсүн деп атабыз. Бул оор, сразу эле бир күндө болбойт. Бирок биз түшүнүп атабыз, ага барбасак болбойт да. Сейсмологиялык туруктуулукту көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоору даярдалган. Анда жаңыдан курулуп жаткан имараттар аппарат аркылуу текшерилет. Көрсөткөн жыйынтыгы менен салууга руксат берилет. Мыйзам долбоору кабыл алынса, сапаттуу үйлөр курула баштайт. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош шаары. Долбоорунун деңгээлинде